Ана формаңанда. Жана Кунай токтогонов дегенди эмнеге актып атасыңар? Эмнеге Кунай токтогонов? Жок, анын байкеси дебейлеп Кунайды эмнеге актап атат? Силер менен жалаң эмнелерди актайсыңар бул жерде? Эмнеге иштейсиңер бул жерде? Позор силерге. Формаңарды чечип коюп, барыңар тиги кетсеңер болот, ушундай нерсе болуп аткандай көз жумуп жаап жашырып отурганын ордуна. Барыңарга позор. Эртеңки күнү ушул жердеги ушул ишти ким жашырып, жана акеси, пакеси ким шерик болсо, ар бириңердин кызыңарды зордуктап, ондон бала толпак кылып кеткенде, анан жаныңар сезип так ошол күн келсин силерге. Акмактар. Açık karabay aktap, geçinde büt yazganбыз. Geçinde saat 12'de biz uşunu ugu alıp turup büt aytıp yazganбыз. Oşonda malumat ketken. Esen turba oda. Hazır. Жалданма эмеспи, журналисттер, блогерлер. Билип билбей эле сүйлөрүзбү. Сиз кимсиз бул жерде? Анан эмне жалдама деп атасыз? Доказать этесизби? Сүйлөгөн сөзүңүздү. Сүйлөгөн сөзүңүздү доказать этесизби? Анда ойду келди сүйлөбөң анда. Ким экен бул? Жалданмалар дейт, карасаң. Сенин кызың зордукталганды көрөт элем, жалданма ким экенин. Ким жалданма экен? Нонун да тиешеси бар ушуларга. Ушуга окшогон иттерди. Мына роботуга келди кайрадан. Болду. Булар бул жерге келгендин себеби кечеги жанагы эки баланын бирөөсү гана мойнуна алып камалып, анан бирөөсү автолоттур да ошого Бирөөнүн агасы ушул жерде иштейт экен деп айтты. бирөөсүнүн агасы ушул жерде иштейт деп атышат азыр. Ошого карата биз бул жака келдик. Эмне үчүн ал бошотулганын Кунай Токтогонов деген бала акталып атат. Берки дагы бир бала гана мойнуна алды. Азыр мына Махабат эже өзү баш болуп келди. Өзү требуйт этип атат. Ошол баланы дагы мыйзам чегинде камалсын деп. Эми байкеси барбы жокпу билбейбиз. Бирок эмне үчүн Кунай Токтогоновду актап атасыздар? Эмне үчүн ал бирөө гана мойнуна алды? Байке. Ошо жооп бересизби? Бирөө гана мойнуна алды дагы бирөөсү акта ким эле жанагы бала? Токтогонов далил болгонун өзү мойнуна алышпайбы? Бизге чакырып коюңуз ана тергөөчүнү. Ойлош керек. Жөнгө башында бир көргөзгөн берип атып, тигинин байкеси келгенден кийин башка өзгөрүп калатпайбы? Тергөөчүлөрүңдө биз имишти угар менен жазганбыз. Мына ошол чын болдубу? Саатын карагыла, биз жазганбыз. Саатын карагыла. Саатын карагыла, акырын болот. Сиз эже токтогонсуз эле мындай өтсөңүз токтотомуз. Сен десеңиз вообще кешеңиз жок бизге. Мен кетип калам ана. Жок, сайт чыгаргыла, кызыла. Нашелсун. Акырмайсың. Жок, Тазим, сен кызыксың. Албайсыңбы анда маалымат? Ким берип атат кана? Маалыматты күтүп турбайлы ошо кетти бияка. Кетпейт, ал кирген боюнча чыкпай коет азыр. Булар кетти ма? Башы да оорубайт буларды. жалаң бүт тумандарын коргоп отурушат булар. Бул жака азыр Кунай Токтогоновдун жанындагы баласы гана алып мойнуна. Сиз Anda çoğuna kalabaysın. Маалыматты өзүңүздөр журналисттер жакшы билесиздер. Биз маалыматты өзүбүз бере албайбыз. Бизди азыр сиздер көрүп, азыр пресс-службадан чыгып келет.
Полностью кандай маалымат берет. Эме азыр мындай бир суроо болгончу. Жанагы Встреча жаңы башталды, кыздар. Жаңы башталды. Мен Сиздерде бир суроо Buyur, büyük tosunlarla kaldı. болсо жазасын алыш керек ошолдон биз ишеним менен ал жака койгонбуз албаларды иштесин. Мындай жолго барган эч ким күткөн эмес. Ошондуктан мен да как ол жактын ээси катары талапкор. Баары ачык айкын, жашылбай. Мыйзам чегинде каралат. Ал боюнча мыйзам чегинде каралышы биз башчы менен өз жооп беребиз. Анткени биз орган Biz öz dostum. Бирөөнү бошотуп жиберси деп атат го. Ben hazır baka ay sağlık Aldı hem margı следователь ne tergönün özünün kupyası bu. Что diş жақсы жүрүшсүн. Аны жақсы аябай жақсы түсүнөсүздөр. менде бир суроо бар да. Не деген суроого жооп бер. Эме болуп атат да, бул жерде деген ошол зордуктаган баланын бир баласынын агасы ошол жерде милиция кызматкерин иштейт экен, ошол чыгарып Yakını var eкен, ошон үчүн чыгарып өттү деген сууктар жүрүп атат бизчи. İşte beytmez. geçinde бул жер иштейби жооп бер деп айтат Geçinde hiç kanday tergөө боло электе ушул нерсени угуп жазганбыз да. Ушул кыздын жабырлануучу кыздын атасы менен бирге барыбыз эле чогуу угуп ушул нерсени мына Тынай Токтогоновду кечинде эсен тур деген баланы сен мойнуңа ал. Тынай Токтогонов жалгыз болсо мындай бир азыраак болобу иши кылып Тынай Токтогонов деген чыксын бирөөң эле алгыла деп өзүнчө ошондой план болуп атат деген. Мына дагы ошол тергөө боло электе айтып болгон нерсе болду азыр. Азыр мына эсен тур деген эле аты чыкпады. Эсен тур деген эле аты чыкты. А эмнеге экөө кармалгандан сразу экөөнүн сүрөтүн чыгарып туруп экөөнү шектүү деп мына мондай деп эмнеге жалпы маалымат жок дагы бир эле эсен турдуку чыкты. Мына Чүй облустунун атайын пресс службасы чыгарып атат. А эмнеге экөөдөн чыкпайт? А жана соучастница Бермет деген кызды эмнеге кошулбайт? Кошулсун ошо кыз дагы. Анын баарын Тынай деген бала эч кандай жазадан кутулбаш керек. И ошондой эле Бермет деген кыз дагы Бермет кыз дагы соучастница булар менен кошо. Tergөөчүлөр дыккат полностью. Мен да бир суроо жазып айтып коеюнчу. Эме бул жакта мындай болуп атат, токтосоңуз бул жакта мындай болуп атат. Ошондой кылмыштуулук мына бул Махабат айымдын ошол чоң ресторанында болуп атат. Ошонун кызматкерлери ошол кызматка барган несовершеннолетний кызга ушундай зордук зомбулук көрсөтүлүп атат да. Эч кандай бул жерде баягы келишимдер жана бул Махабат айым айтып атат, мен директорлукты башка бирөөгө дайындагам, ошол директор жооп бериш керек деп, бирок ортодо келишим жок. Анан кийин ошол жанагы 16 жаштагы кызды дагы бир мыйзамды бул жакта Махабат айым өзү да айтты, мыйзам чегинде ишке алсак болот экен. Ичара келишим бар, официальный ичара келишимде ошол келишим болуш керек болчу да. Келишим договор болуп калат. Нотариальный болуш керек да. Нотариальный болуш керек. болгон кагазманы алып келип бas карап атабыз. Айта албайсыздар. Анан кийин дагы азыр ошол жерде зордукталганда ошолардын охранасы карап атат. Ошолордун кызматкерлери болуп атат. Бул администрация тараптагы бир кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылыш керек деген мен жарандык эме катары ошолорду дагы карап чыгыңыздар. Анан токтосоңуз тиги эме деп атат. Булар айтып атат, ал жакка кантип кирип кеткен, эмне үчүн ал жакка деген ошол охранаңар караган көзөмөлдөгөн эмес дегенде биз футбольный федерацияга арендага берилген деген сөздөр айтылып атат да. Алда дагы келишим жок болуп атат да. Эми ошол нерселердин баардыгы ачык айкын эме болуш керек дагы. Ар бири мындай мыйзамдуу жоопкерчилигин алыш керек. Биз качанга чейин ушинтип узунда ыйлап жүрө беребиз. Доктор айтып атасыздар, доктор. Бүт баарын шашпай Майка, сиз бул жерде акыйкат чечилиш керек. Жабылып, тааныш аркылуу, акча аркылуу мыйзам чегинде болот. начальниксиз Мыйзам чегинде. начальниксиз Аламин Мурович. Бул жерде мындай болуп атат да, жанагы
чектүү эки баланын бириси чыгып кетти. Байкеси же жездеси Жоқ, милицияда ал баланы иштеткен такыр эле күнөөнү коюп Ооба. ачык жазбай атасыз Эмиси Бирөөсү гана мойнуна алсын деген. Жок, ошондой чыгып кетти. Байкеси же жездеси милицияда иштеткен. Тергөө боюнча мен маалымат бере албайм, сизге айтпадым. Тергөө боюнча маалымат бере албайм. Жок, мен сөзүмдү бүтүрүп алайын. Ошол эки баланын биринин байкеси же жездеси милицияда иштеткен, ошон үчүн чыгып кетти деп элде туура эмес ой болуп атат. Ошон үчүн сиздер да кызыктар болушуңуздар керек. Милицияга кара жабылбаш үчүн, милиция жаманаттуу болбош үчүн сиздер дагы жок. Биз милиция калыс иштеп атабыз, мыйзам чегинде иштеп атабыз деп сиздер да элге жеткиликтүү маалымат беришиңиздер керек. Ошон үчүн өз башка келип атат талап кылып. Калыс Биякта дагы тергөөчү керек болсо биякта өзүм сурайт, хозяйка эсеп берем десе, бүт баарын сиздер унутпай калсаңыздар, эл тескери ойлойт. Булар милиция тууганын зашта кылат экен, же биз түшүндүк. Биз биякта кандай мыйзам чегинде баарын карап беребиз. Ошондо Только мыйзамдан ары чыга койбойт. Негизи мыйзам чегинде болгондо жанагы экөөнү ары жазылбадыбы? Негизи мыйзам чегинде Жанагы бар. ал экөө камалдыбы? Бермedi. Тергөөчүндө пока эч кандай. Жок, бул тергөө жөнүндө эмес. Тергөө жөнүндө. Бул тергөө жөнүндө эмес. Мындай эле суроо. Бул боюнча пресс службадан өзүңөр сурап алган. Мен сиздердин талабыңарды уктум. Ошондой талап болсо, Пресс службаны күткөнбүз да. келет, жооп берет. Өзү сиздер айтканым бар, мен Азыр келем. канча минутта келип. бирок сиздер элди ындандырып туруңуздар. Сиздер менде да приемный аягы кишилер бар. Элди ындандырып туруңуздар. Азыр интернетте туура эмес ой кетип атат. Милициялар зашта кылып атат тууганын деп. Ал боюнча түшүндүрдүм. Элге жеткиликтүү маалымат бериңиздер. Через пресс служба берип турабыз. Калыс тергеңиздер. Адилеттүү тергеңиздер. Мезгили кирбейсиз.